Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Кайрадан бүгүн кыргыз тил сабагы. Мен Ысык Көл областына караштуу Тоң районунун Эшберов айылынын Дөгдөров атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин кыргыз тил адабият мугалими Жүрсүн кызы Асел. Балдар, маанайыңар жакшыбы? Бүгүн силер менен аманчылыкта көрүшкөнүмө кубанычтамын. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагымды бул цитата менен баштагым келип турат. Туура жазуу, сапаттуу жазуу бул билимдүүлүктүн, маданияттуулуктун көрсөткүчү болуп саналат. Анда эмесе балдар, жагымдуу маанай тартуулап, келгиле бири-бирибизге жылуу сөз тартуулайлы. Балдар, күндөй жаркырап, маанайыңар дайыма ачык болсун, уртуңардан жылмаюу кетпесин. Эми бир партада отурган окуучулар бири-бириңерге жылуу сөз айткыла. Адинай, сен абдан боорукер кызсың. Балдар, кезек силерде. Бири-бириңердин көңүлүңөрдү көтөрүп алдыңар окшойт. Эми сабакка көңүл буралы. Балдар, эми сабакты баштоодон мурун өтүлгөн темалар боюнча тесттик суроолорго жооп берели. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү канчоо? 5, 6, 7, 8. Балдар, силердин жообуңар кандай? Демек, туура жообу 6. 6 маани берүүчү сөз түркүмү бар. Канча кызматчы сөз түркүмү бар? 4, 6, 5, 3. Силердин жообуңар кандай? Мен силердин жообуңар туура экенине ишенем. Демек, туура жообу 4. 4 кызматчы сөз түркүмү бар. Өзгөчө сөз түркүмдөрүн белгилегиле. Байламта, санаточ, сырдык сөз, тууранды сөз, зататоч, сырдык сөз, бөлүкчө. Силер кандай ойлойсуңар, балдар? Силердин жообуңар кандай болду? Ошентип, өзгөчө сөз түркүмдөрү булар сырдык сөз жана тууранды сөз экен. Балдар, биз ошентип өтүлгөн теманы кайталап алдык. Эми жаңы темага өтсөк. Бүгүнкү өтө турган темабыз грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр, каратма сөз. Сабагыбызга максат коюп алалы. Грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр жана каратма сөздөр жөнүндө маалымат аласыңар. Каратма сөздөргө тыныш белгинин коюлушун аныктайсыңар, сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзө аласыңар. Өз алдынча иштөөгө көнүгөсүңөр. Эми, грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр 3кө бөлүнөт. Каратма сөз, киринди сөз, сырдык сөз. Мына ушулардын ичинен биз бүгүн каратма сөзгө токтолобуз. Каратма сөз деген эмне? Каратма сөз бирөөгө тике арналып, чакыруу иретинде айтылган сөздөр каратма сөз деп аталат. Мисалы, Дмитрий аке, мойну сынган орокторду кадатып жибериңизчи. Бул жерде Дмитрий аке чакыруу иретинде, же болбосо кайрылуу иретинде айтылгандыктан каратма сөз болот. Эми бул сүрөттү карайлы. Бери келсең, бул сүйлөмдү айтканда сөзүбүз абага кетти. Себеби кимге багытталгандыгы билинген жок. Балдар көңүл бурган жок. Эгерде балам, бери келсең десек, балам каратма сөз болот. Демек, кимге багытталгандыгы белгилүү болду. Кийинки сүрөткө көңүл буралы. Ордуңан турчу. Мугалим класска кирип келди дагы жогорудагы сөздү айтты. Окуучулар үчүн кимге айтылгандыгы белгисиз болду. Алия, ордуңан турчу. Ал эми бул сүйлөмдө Алияга кайрылганы түшүнүктүү болду. Демек, балдар, кайсы бир адамдарды же адамдардын тобун өзүңө көңүл бурдуруу максатында, же сөз кимге багытталгандыгын билдирүү максатында пайдаланылган сөздөр каратма сөздөр болуп саналат. Одон айтканда, каратма сөз мени кара,
бери кара дегенди билдирет. Эми балдар бул сүйлөмдөргө көңүл буралы. Апа, сыртта жаан жаап жатат. Сыртта жаан жаап жатат. Апа. Сыртта. Апа. Жаан жаап жатат. Мына ушул сүйлөмдөрдөгү каратма сөздөрдүн ордун аныктайлы жана тыныш белгини коюлушун билели. Биринчи сүйлөмдө апа каратма сөзүбүз сүйлөмдүн башына келди. Үтүр белгиси каратма сөздөн кийин коюлду. Экинчи сүйлөмдө апа каратма сөзү сүйлөмдүн аягына келди. Тыныш белгиси каратма сөздөн мурун коюлду. Үчүнчү сүйлөмдө каратма сөз сүйлөмдүн ортосуна келди. Анда каратма сөздүн башына дагы, өзүнөн кийин дагы үтүр белгиси коюлат экен. Каратма сөздүн милдетин аткаруучу сөздөр кайсылар экенин эми ушул жерден билебиз. Каратма сөздүн милдетин негизинен атооч жөндөмөсүндөгү зат атоочтор аткарат. Мисалы, Алымбек бүгүн биздин үйгө келип кет. Бул жерде каратма сөз Алымбек. Бул атооч жөндөмөсүндөгү зат атооч. Эми ушул сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзүп, каратма сөздүн синтаксистик кызматын билип көрөлү. Кызмат аткаралы. Бүгүн биздин үйгө келип кет. Эмне кыл? Келип кет. Сүйлөмдүн баяндоочу кайда келип кет? Үйгө. Сүйлөмдүн бышыктоочу бүгүн кимдин үйүнө келип кет? Биздин. Сүйлөмдүн аныктоочу качан биздин үйгө келип кет? Бүгүн. Сүйлөмдүн бышыктоочу. Каратма сөз сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбайт. Кийинки сүйлөмдү карайлы. Кээ бирде атооч маанисиндеги сынатооч аткарат. Мисалы, о жаман, анык кепчи эбес тилге келбес дөдөй турбайсыңбы? Бул жерде жаман сынатоочтук милдетти аткарды. Эми бул сүйлөмдү дагы талдайлы. Эмне кылбайсыңбы? Турбайсыңбы? Сүйлөмдүн баяндоочу кандай турбайсыңбы? Анык кепчи эбес тилге келбес дөдөй. Бул сүйлөмдүн бышыктоочу. Кийинкиси этичтин атоочтук формасы аткарат. Мисалы, кымбаттуу көрүүчүлөр, бул сыяктуу чыгармалар сиздердин акыйкат сыныңыздардан өтүшү керек. Бул жерде каратма сөз кымбаттуу көрүүчүлөр, көрүүчүлөр деген сөзгө атоочтуктун уучу мүчөсү жалганган. Эми буга дагы синтаксистик талдоо жүргүзөлү. Бул сыяктуу чыгармалар сиздердин акыйкат сыныңыздардан эмне кылыш керек? Өтүшү керек. Сүйлөмдүн баяндоочу. Бул сыяктуу эмнелер сиздердин акыйкат сыныңыздардан өтүшү керек? Чыгармалар сүйлөмдүн ээси. Кайсы чыгармалар сиздердин акыйкат сыныңыздардан өтүшү керек? Бул сыяктуу сүйлөмдүн аныктоочу. Бул сыяктуу чыгармалар кимдердин акыйкат сынынан өтүшү керек? Сиздердин. Сүйлөмдүн аныктоочу. Бул сыяктуу чыгармалар сиздердин эмнеңиздерден өтүшү керек? Сыныңыздардан. Сүйлөмдүн толуктоочу. Бул сыяктуу чыгармалар сиздердин кандай сыныңыздардан өтүшү керек? Акыйкат. Сүйлөмдүн аныктоочу. Бул жерде дагы каратма сөз синтаксистик кызмат аткарган жок. Кийинкиси иреттик санатооч заттык мааниге өтөт. Мисалы, биринчи, бизди угуп жатасыңбы? Бул жерде биринчи каратма сөз иреттик санатооч заттык мааниге өттү. Буга дагы синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Бизди эмне кыласың? Угуп жатасыңбы? Сүйлөмдүн баяндоочу. Кимди угуп жатасыңбы? Бизди. Сүйлөмдүн толуктоочу. Бул жерде дагы каратма сөз сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбайт.
Эми балдар тапшырмалар менен иштейли. Төмөндөгү сүйлөмдөргө тыныш белгилерин койгула. Каратма сөз экендигин далилдегиле. Урматтуу кымкап эне, жемиш үзүүнү сиз баштап бериңиз. Бул жердеги тыныш белгиси кайсы жерге коюлушу керек? Каратма сөз кайсы? Демек бул жерде урматтуу кымкап энеге кайрылуу иретинде айтып атабыз. Тыныш белгисин коелу. Кийинки сүйлөмдө. Элдин ишеничин абийирдүү апкар, кычанбай. Бул жерде каратма сөз кычанбай, тыныш белгиси каратма сөздүн алдына коюлат. Кийинки сүйлөмдө мен сага, Сабира, көкүрөктөгү сырымды айттым. Бул жерде каратма сөз Сабира. Демек тыныш белгиси өзүнөн мурун жана өзүнөн кийин коюлат. Балдар, силер дагы ушундай аткардыңар болуш керек. Экинчи тапшырма менен иштейли. Төмөндөгү сүйлөмдөрдөгү атош сөздөрдү каратма сөз кылып, кайрадан сүйлөм түзгүлө. Каратма сөздүн синтаксистик кызматын аныктагыла. Биринчи сүйлөм. Алина мектептен келди. Эми ушул жерден силер Алина деген сөздү каратма сөз катарында алып, кайра сүйлөм түзүп көргүлө. Мектептен келдиңби? Алина. Бул жерде Алина каратма сөз болду. Эми синтаксистик кызматын аныктап көрөлү. Алина мектептен эмне кылды? Келди. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким мектептен келди? Алина. Сүйлөмдүн ээси. Ал эми экинчи сүйлөмдө Алина каратма сөз болгондуктан сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган жок. Экинчи сүйлөм. Ислам Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын баарын окуду. Бул жерде ислам деген сөздү каратма сөз катарында алалы. Кана балдар, сүйлөм түзүп көргүлөчү. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын баарын ислам окуп чык. Бул жерде ислам каратма сөз болду. Эми бул жерден дагы синтаксистик кызматтарын аныктайлы. Ислам Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын баарын эмне кылды? Окуду. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким окуду? Ислам. Сүйлөмдүн ээси. Ал эми бул сүйлөмдө ислам каратма сөз болгондуктан сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарган жок. Достор дайыма ынтымактуу болушу керек. Бул жерден достор деген сөздү каратма сөз катарында алабыз. Кана балдар, сүйлөм сөз. Достор дайыма ынтымактуу бололу. Бул жерден дагы синтаксистик кызматтарын аныктайбыз. Достор дайыма ынтымактуу эмне кылышы керек? Болушу керек. Сүйлөмдүн баяндоочу. Кимдер дайыма ынтымактуу болушу керек? Достор. Ал эми бул сүйлөмдө достор каратма сөздүн милдетин аткарды, ошондуктан сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарбай калды. Жаңы өткөн темабыз грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр жана каратма сөз боюнча алган билимдерибизди тесттик суроолор менен текшерип көрөлү. Биринчи суроо. Грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр канчага бөлүнөт? 2, 3, 4, 5. Силердин жообуңар кандай, балдар? Демек, туура жообу 3. Балдар, силер дагы ушундай жооп бердиңер болуш керек. Экинчи суроо. Каратма сөз катышкан сүйлөмдү белгиле. Асан эжесинин үйүнө келди. Балдар көңүлдүү ойношту. Алира мээримге жардам берди. Балдар кар жаап жатат. Силер кайсыл сүйлөмдү туура деп ойлойсуңар? Демек, балдар кар жаап жатат дегенде каратма сөз балдар. Үчүнчү суроо. Кайсы сүйлөмдө каратма сөздүн тыныш белгиси туура коюлган? Албетте, балам. Бүгүн барабыз. Туугандар мага көңүл бургулачы. Үйдөсүң байзим? Алматерели Мурат, байке. Балдар, силердин жообуңар кандай болду?
Демек, балдар, туура жолу албетте балам. Бүгүн барабыз. Бул жерде каратма сөз балам. Анда эмесе, балдар, силер жаңы теманы түшүндүңөр деп ойлойм. Эми үй тапшырма өз алдыңарча, балдар. Сүрөткө карата каратма сөздү пайдаланып, диалог жазасыңар. Каратма сөз экендигин далилдейсиңер. Тыныш белгинин туура коюлушун аныктайсыңар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.